Кубатбек Боронов оор абалда реанимацияга түштү. Мурдагы премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык инфекциялык ооруканага жатат. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттар өздүк булактарына таянып жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, ал таажы илдетине чалдыккан. Медицина тармагындагылар бул маалыматты тастыктап, аны реанимация бөлүмүндө экенин айтышты. Булак аргумент кейжи. Кадастардын директору Абдумухтар Маматов коррупцияга шектелип кармалды. Жетекчи кечээ кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген учурда тергөө жүрүп жатат. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Жер ресурстары агенттигинин алдындагы Кадастар мамлекеттик ишканасынын директору Абдумухтар Маматовду кармады. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, аталган ишкананын жетекчилиги аймактык бөлүмдөрдүн башчыларынан мыйзамсыз түрдө акча жыйнап, туруктуу негиздеги коррупциялык схема түзгөнү белгилүү болгон. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы бул боюнча сотко чейинки өндүрүш ачып, иликтөөнүн алкагында системалуу түрдө акча жыйноо фактысына тиешеси бар адамдарды аныктаган. Чогулган материалдардын негизинде кечээ 2-декабрда Абдумухтар Маматов кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин дал ушундай факты менен социалдык фонддун төрагасы Медер Исраилов жана аппараты жетекчиси Акылбек Байдылдаев кармалган. Булак Спутник KG. Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыгышы керекпи? 30 ноябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Баттукаевдин бошотулушу боюнча күнөөлүү деп тапкан өкүмдү жогорку сот жокко чыгарды. Эми иш кайра тергелет. Буга байланыштуу Атамбаевдин адвокаттары Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылып, аны бошотууну талап кылууда. Алар мурдагы президент Баттукаевдин иши боюнча гана камалганын жүйө келтиришүүдө. Аргумент KG маалымат агенттиги коомчулук арасында ушул багытта суроо салмакчы. Алмазбек Атамбаев эркиндикке чыгышы керекпи? Булак аргумент KG. Мелис Мырзахматовду саунадан Садыр Жапаров сабап салганы анык. Оштун ханы дешип, Мелис Мырзахматовду баатыр көрүп келеткан фанаттары өкүл балдары тилдерин бир жерине тыгып алгандай тынчыштыго. Көрсө бүгүн атааңдаш фигура катары чыга албайт экен. Садыр Жапаров 2010-жылдан кийин саунадан Мелис Мырзахматов менен чатакташып, сабап салыптыр. Биздин ананымдуу булактарыбыз билдиргендей, Мелис андагы ата журтчулардын ана башы Мыктыбек Абдылдаевга асыла берип, Садырдын эскертүүсүн укпаган соң аягында муш жеп, жерге жатып калганын тастыкташты. Кийин дал ушундай тепкини Ахматбек Келдибековдо көргөнүн ишенимдүү булактар айтышууда. Дал ушул мушташка Садыр Жапаровдун жакындары күбө болушуп, көргөнүн саймедирешти. Кеп кезеги дагы уланат. Азия Ньюс газети, Булак аргумент KG сайты. Канат Исаев: азыркы бийлик такка отурса Кыргыздын шору болот. Садыр Жапаров президенттик милдетти аткарууда. Өз ыктыяры менен баш тарттым. Премьер-министрлик кызматты ыктыярдуу түрдө өткөрүп бердим деп калп айтты. Мындай пикирди Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев Назар Ньюс маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Ошондой эле Канат Исаев 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки кырдаал боюнча кеңири маек курган. Анда ал мурдагы президенттердин кылган иштерине жана азыркы бийликтин аракеттерине токтолду. Садыр Жапаров президенттик милдетти аткарууда өз ыктыяры менен баш тарттым. Премьер-министрлик кызматты ыктыярдуу түрдө өткөрүп бердим. Мен катардагы жаран катары катышууга чечим кабыл алдым деп калп айтып жатат. Ал катышканга мыйзам жол бербейт. Андай болсо премьер-министрлик милдетин бир жолу өткөрүп берсин. Азыр ал толук кандуу өткөрүп берген жок, убактылуу гана өткөрүп берген. Учурда президенттикке талапкерлердин ичинен Садыр Жапаровдун артыкчылыктары жогору. Себеби бүгүнкү күндө анын партиялаштары Жалал абад, Нарын облустарында губернатор, ошондой эле башка бардык жакындары чоң кызматтарда отурушат. Анан кантип таза шайлоо болот деп ишенебиз. Азыр бир талапкердин жакындарын камакка алды. Башка талапкерлерге ачык эле иш козголуп жатат дешүүдө. Менин агамдын ички иштер министрлигинде жетекчилик кызматтан четтетишти. Бул калыстык эмес. Азыркы бийлик такка отура электе эле катуу кадамдарга барып жатышат. Кудай сактасын. Эгер президенттик кызматка жете турган болсо, Кыргыздын шору болот, дейт президенттикке талапкер Канат Исаев. Булак Назар Ньюс KG. Урмат Акунов: кесе эле айтыш керек, Атамбаев абактан чыкпайт. Алмазбек Атамбаев абактан чыкпайт. Мындай пикирин Эркиндик медиа маалымат агенттигине активист Урмат Акунов маек берип жатып билдирди.
Кесе эле айтыш керек, Атамбаевка кандай мыйзамдар түзүлсө дагы абактан чыгарылбайт. Анткени бул кишинин үстүндө жалгыз эле Батукаевдин иши эмес. Коррупция, шалаакылык, милициянын өлүмү менен коштолгон кой таш окуясы да бар. Ал эми Батукаевдин иши боюнча ал акталбайт. Себеби бардык далилдердин баары көрсөтүлүп угузулган, дейт Урмат Акунов. Эске сала кетсек, 1 декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев номер 47 колонияда бошотулушу керектигин анын жактоочусу Сергей Слесарев айткан. Анын айтымында Алмазбек Атамбаевка карата козголгон бир дагы иш боюнча баш коргоо чарасы боюнча соттун чечими жок. Булак Назар Ньюс KG. Канатбек Исаевке киллер жалдандыбы. Президенттикке талапкер Канат Исаевка барган сайын эл ооп баратканын, колдоочулары көбөйгөнү үчүн кызганычтар күчөп кетиптир. Биз анык далилдей албайбыз. Бул жагын күч органдары ашкерлеши керек. Канатбек Исаевке киллер жалданганы ачыкталабы. Дал ушундай шыбыр кеп кетти. Көпчүлүк колдогон мындай талапкерди эски ыкма менен майтаруу акылга сыйбайт. Күрөш уланса керек. Булак Азия Ньюс кезитте. Мекенчилдин өкүлү Жалал Абадтын мэри болуп дайындалды. Жалал Абад шаарынын мэри болуп Эрнисбек Урмоков шайланды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн шаардык кеңештин сессиясына 31 депутаттын 28-и катышты. Баары бир добуштан Эрнисбек Урмоковдун талапкерлигин колдоду. Маалыматка ылайык, 39 жаштагы Эрнисбек Урмоков буга чейин шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутаты, бир жолку төрагасы болгон. Ошондой эле Урмоков быйыл 4 октябрдагы парламент шайлоого Мекенчил партиясынын талапкер катары катышкан. Булак Назар Ньюс KG. Мамытов майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жасады. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн 3 декабрда майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жасады. Төмөндө Талант Мамытовдун кайрылуу сөзү. Урматтуу мекендештер, мамлекет тарабынан жыл сайын ушул күнү ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын муктаждыктарына жана көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн бурдурган иш-чаралар өткөрүлүп келет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды коомго интеграциялоого, көмөк көрсөтүү жана аларды социалдык коргоо боюнча иш-чаралар жүзөгө ашырылууда. Алдыбызда майыптыгы бар адамдардын коомдук турмушун жакшыртуу үчүн максималдуу шарттарды камсыз кылуу боюнча жаңы максаттар жана милдеттер турат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 193 000 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Алардын ичинен 32 000 адам ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү болгону менен алар таланттуу жана шыктуу, эрки күчтүү адамдар. Мындай адамдар өлкөнүн сыймыгы. Мамлекет ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды колдоонун пассивдүү чараларынан ар кандай социалдык төлөмдөр түрүндөгү активдүү чараларга өтүшү тийиш. Урматтуу мекендештер, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын керектөөлөрүн канааттандыруу мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Кыргызстан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын өзгөчө муктаждыктарын эске алуу менен бардык адамдарга өлкөнүн социалдык, экономикалык жана саясий турмушуна катышуусун камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү милдетин өзүнө алган. Биз бул милдеттерди аткарабыз. Бардыгыңыздарга ден соолук, бакубатчылык, бакыт таалай жана бекем мээк каалайм. Алдыга койгон максаттарыңызда ишке ашсын. Эң негизгиси, жакын адамдарыңыз дем берип колдоп турсун. Булак Назар Ньюс KG. Хирург Мамбет Мамакеев Гиннеске киргенин тастыктаган диплом алды. Академиктин 2020 жылдын 29 февралына чейинки эмгектери камтылып, тынымсыз 67 жыл, 181 күн иштегени жазылган. Белгилүү хирург Мамбет Мамакеев дүйнөлүк рекорд жасаганын тастыктаган Гиннестин рекордтор китебинин дипломун алды. Бул туурасында Улуттук хирургия борбору Facebook баракчасына жазды. Анда Мамакеевдин 2020 жылдын 29 февралына чейинки эмгектери камтылып, тынымсыз 67 жыл, 181 күн иштегени жазылган. Гиннестин рекордтор китебинин эксперттери дипломду өздөрү келип академикке тапшырышы керек эле. Бирок таажы илдети пандемиясынан улам мүмкүн болбой калган. Диплом экспресс почта аркылуу жөнөтүлгөнү маалым болду. Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. 1927 жылы Ысык көл облусунун Кереге Таш айылында төрүлгөн. 15 000ден ашуун операция жасап, 100 000дей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Бир нече илимий иштердин, дарылоо ыкмаларынын автору. Булак Спутник KG сайты.